Бул кайка барат, бул эри жок нерсе. Эми сүйлөгүлө мына, силер менен эми сүйлөшөйүн. Жок, кандай болгон? Жалган айтып атасың. Деп эле айттыңар силер. Колхоздуку да, колхозго да алып барып кармадыңар бизди. Кылдыңар эле. Эмне онтип жашырасыңар? Эми шартты айтпайлы коюн, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Менин атым Харам болсун. Мен сага ушул бир сотик болсо да ушунун апасына тийип калсын, тиги бу тияк бияк десем, Эми кандай түшүнөбүз? Бул Сорос фонду деп аябай кооз, аябай сонун рекламаларды кыласыңар го. Сорос фонду, ой, балекет монондой жардам берип атат. Ой, Сорос фонду монондой кылып Кыргызстанды өнүктүрүп таштады. Ой, мынанча акча берди, мынанча бечарага жардам берди. Ой, мынандай кылып атат деп телевизордон, рекламадан түшпөгөн Сорос фондунун позициясы бул кандай түшүнсөк болот? Эми ошого сиз мына компетенттүү эле адвокат болсоңуз, кантип ошондой чөгүнгөн болсоңуз? Ал боюнча мындай болгон, ал боюнча биз өз ара өзүбүздүн жумуш боюнча ал ошону ушул нерсеге тиркеп коюптур. Анын дагы өзүнө жараша кандай суроо берсе, суроосуна мен жооп бергем. Карапайым бечараларды Seni ben çıkarsın gerek, kovalasın gerek. Sen mizamız kirip algan söyle. Ayneklerimi düşürüp, son çapkılap, koygulap, kalagan saatte gel, meni uşun korkutadı. Kettoyda эмнеси кылып жүрдү? 9 жыл, 10 жыл. Кайра эмнеге үйүнө кабар алган жок? Мен Москвага барып, же Лондонго барып, 20 жыл жашап келсем, сен үйүңдү алып алган укугуң бар. Мен чейсим укугум туурабы? Арендага бересиң бирөө. өзүңүздүн ашыңызды өзүңүз эптеп жей албаган бир бечара экен да. Бир күйөөсү жок. Жакыр үй бүлө экен, үйүнү көрдүңүздөр. Эми бүгүн биздин дүйнөдөгү эң адилеттүү деп аткан сотторубуз Ош областындагы соттор коллегасы бүгүн бул эженин өтүнүчүн, арманын канааттандырбай койду. Мындайча айтканда үйүнөн чыгарып койду. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологдун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Эки миң 22 жылдын 27 июлю Кыргыз Республикасынын атынан чыккан чечим. Доогер Мурзакулов Замирбек жеке менчиги болгон Ош облусунун Кара Суу районундагы Каттаталдык айыл өкмөтүнүн Башбулак айылындагы Анарбаев көчөсүнүн номер 18 турак жайынан колдонуу боюнча Туракелдиева Бүбүсара Абдырахманова тарабынан тоскоолдуктар ага башка турак жай берилбестен Туракелдиева Бүбүсара Абдырахманованы чыгаруу жолу менен четтетилсин. Чечимге нааразы тарап 30 күндүн ичинде Кара Суу районунун соту аркылуу Ош облустук сотуна даттанууга укуктуу. Төрагалык кылган Ниязалиев Самарбек. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн өзүңүздөргө болгондой Кара Суу районундагы Каттаталдык айыл аймагында жайгашкан бул соттун чечими бүгүнкү күндө бир жесир аялды үйүнөн чыгаруу жагдайы боюнча болмокчу. Азыр сиздерге биз окуянын чоо жайы кандай болгон, каармандын өзүнүн сурайлы. Бүгүнкү күндө жалгыз бой бир таанышы, тунушу жок
акчасы жок бир карапайым бечараны үйүнөн чыгаруу маселеси көтөрүлүп, мына шылуундар бул бүгүнкү күндө бул Бүбү сарай эжени кыйнап аткан жагдай экен. Саламатсызбы дагы бир жолу Бүбү сарай эже? Эми шартты айтпай эле коеюн, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул ичине кирип деле тартыштын кажети жок деп ойлойм. Мына акыбал ушундай. Ушундай турмушта жашаган биздин бүгүнкү каармандын чындыгы кандай? Эмне болду эле, кандай болду эле? Мына кошуналар да келип атат. Анда микрофонду сизге суналым. Келгиле. Мен Туракелдиева Бишерамын. 2012-жылы ушул үйдү сатып алганбыз. 10 жылдан бери жашап келип атабыз. Мына 2 жылдан бери Топчубай деген киши бул үйдү сен мыйзамсыз алып алгансың, бул үйдү сен бизге бошотуп беришиң керек деп күн бербей 2 жылдан бери кыйнап келип атат мени. Бул үйдөн кубалаган атат. Сен Топчубай деген фамилиясы ким? Токторбаев, Токобаев, Топчубай деген. Ошондо мени кыйнап келип атат. Бул киши үйдү бошотушуң керек. Мен сага 4 сотик жер берем. Ошо 4 сотик жерди алып туруп, ошол жерге үй кылып ал дагы. Бул үйдү пол мага бошотуп бер. Мен ремонт кылып сатам деп ошону койбой жатат да бул киши келипчи. 10 жыл болуп калды мен жашаганыма бул жерде. Не болду эле? Качан алгансыз? Эмне болгон окуянымды айтып берсеңиз? 2012-жылы сатып алганбыз бул жерди. 10 жылдан бери жашап келип атабыз. 2 жылдан бери. Кимден сатып алдыңыз? Токобаева Элбира деген келинден. Ал ким болгон? Ушул жердин ээси үчүн. Ушул жердин ээси болгон. Булар буга өткөрүп берген болот экен. Кимге өткөрүп берген? Тажигүлдөр буга Элмирага өткөрүп берген болот да. Мама Жунусова Тажигүл. Көрөрмандарга да түшүнүктүү болсун. Сиз 2012-жылы 2012-жылы алганмын. Кимден алып атасыз? Токобаева Элмирадан алгам. Элмира деген. Бул жердин ээси, документте ээсиби? Ээси болгон. Кийинге ээси болгон да. Кийин өткөрүп берген. Мурда Мама Жунусова Тажигүл болгон экен. Мурда? Мама Жунусова Тажигүл эже болгон экен. Анан не болду? Анан өткөрүп бергенде анан биз алып калабыз да бул үйдү. Балам келип үй издеп. Үйдү алганда эмне документтерге алгансыздар мындай? Ошо кызыл китеп менен кара суудан өткөрүп берген да Элмира. Уже полный документтер менен 8 сотик жер менен үйдү биз алганбыз. Госрегистрден каттоодон өткөнсүздөр? Каттоодон өткөнбүз. Бар жоктон каттоодон. Анан эмне болуп атат азыр эми? Эми ошол Токобаев Топчубай келип, бул сен мыйзамсыз Элмира экөөң бир тил бириктирип, бу Тажигүлдү кубалап чыгып, силер ушундай участковойлор менен муну коркутуп кубалап, кууп жүгөрүп, экөөң тил бириктирип, ушул сен алып алгансың, мыйзамсыз кирип алгансың деп мага күн бербей жатат да. Мен мыйзамсыз кирип алып, мен нак эле акчамды алгам Элмирада. $5000 сатып алганбыз анан. Элмирадан алсаңыз Топчубай деген каяктан пайда болуп атат? Топчубай кече жакында пайда болду. Мында тааныган да эмеспиз, көргөн да эмеспиз, билбейт да элек да. Даже Тажигүлдү да тааныбайт элекпиз. Только Элмираны тааныйбыз да биз. Ол орто жолдон чыгып алып эле бул менин үйүм, сен мыйзамсыз кирип алгансың, наследство кылгансың, Элмира менен тил бириктирип, оны кубалап чыккансыңар деп мага күн бербейт. Ар келгенде ошону айтып, коркутту мен сен керек болсо милициялар менен кубалайм, колуңду аркаңа кылып участковойлор менен кууп чыгам дейт. Ошентип мени коркутуп күн бербейт 2 жылдан бери. Азыр барарга жерим жок менин. Ana şu көрдүңөр, şu eski гана үй, eski там. Шуну талашып күн бербей жатат. Кайсы сот Самарбектин чечими бул, Ооба. Ушинтип күн бербей келип атат. Жашатканы коюп участковойлор менен келип канча кубалады. 2012-жылы $5000 сатып алгансыз. Сатып алгам, $5000 мен сатып алганбыз да. Канча аянтты сатып алгансыз? 8 сотик жер менен үйдү сатып алганбыз да. Ол келип туруп бул ашык чекен бул жерлер деп, анан буяктан да 10 сотик чыгарып кошуп алды да бул Топчубай. Азыр сиздин жактоочуңуздан дагы маалымат алабыз. Мына Жылдыз эже, сиз бул жагдай боюнча ушул каармандарга жардам берүү максатында жактоочу болуп атат экенсиз. Не болгон эле окуяны токтотсоңуз? Эми окуяга токтолсом, бул дагы бир соттун бир таң калыштуу болгон чечими да. Дагы эле Кара Суу райондук сотунун судьясы Ниязалиев чечим чыгарып атат. Ниязалиевдин чечими бир күндө чыгып атат. Эми негизи мындай да, процессуалдык норма деген бар, анан материалдык норма деген бар да. Процессуалдык норма бул сот өзүнүн отурумун жүргүзүүдө баардык нерсени кадам менен кыла турган нерсе процессуалдык норма. Жарандык процессуалдык кодекси деп аталат да. Эми ошол нормада сот кандай иш аракет кылыш керек арыз түшкөндөн кийин ошонун баардыгы тең жазылган. Сот биринчи кадам эмне кылат? Сот биринчи до арызды өнүшкө
боюнча кабыл алат. Сот доо арызга өндүрүштү кабыл алгандан кийин анан соттук териштирүүгө даярдоо жөнүндө анықтама чыгарат да. Бирок эгерде иш материалдарын алып көргөндө ошо Ниязалиев деген бул ушунча сотто кайра сөт өткөзүп жүргөн судья да. Анан кантип ошондой олуттуу болгон 153-152 беренени таптакыр эле мындай процессуалдык норманы жеп салып атат да. Мындай жок да. Ал деген соттого жана эмени кылып айтат, соттук териштирүүгө даярдоо деген аныктама чыкпай атат. Бул сотко териштирүүгө даярдоо деген аныктама Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленумунда бул деген соттор үчүн милдеттүү болуп эсептелет деген билдирет да. Ошондо айтып атат да, ошол жерде айтып атат. Судья ишти соттук териштирүүгө даярдоо жөнүндө аныктама чыгарат жана ал аныктамада ишти туура чечүү үчүн мааниси бар жагдайларды тактайт, укук мамилелерди жана мыйзамдарды аныктайт, ишке катышуу жактардын курамы жөнүндө маселени чечет. Биякта бир канча этаптардан турат да. Демек сот ошонун баардыгын кылып туруп, андан кийин алдын ала сот болуу дайындайт. Ал эми алдын ала сот отурум ошол нерсени кылбайт да судья, сразу эле алдын ала соттук отурумун дайындап атат. Алдын ала соттук отурумунда биякта аябай таң калыштуу нерсе, чындап эле эмне деп атат. Эгер протоколду карай турган болсок, ошо соттун чечиминдечи, эженин адвокаты Абдуллаев деген бул ошо сотко мынтип айтып атат да. Урматтуу сот, арызда көрсөтүлгөн жүйөлөр толугу менен колдойм, доо арызды канааттандырып берүүнү суранам. Доо арыз эмне? Доо арыз бул Туракелдиева эжени турак жай бербестен үйдөн чыгаруу. Өзүнүн жалдаган кишиси, өзүнүн жалдаган адвокатын ушундай иш кылып да. Ал аны ким тапты? Кандай ал? Биз өз балам дос болуп жүргөн да ол. Башбулакта жашайт. Канча алды эле ал сизден? Биз неме кылган жок, жөн жардам берем деп ушинтип сатылып кетти да булар. Ошондо кийин сизден эже канча адвокат алып атасыз негизи? Ошондо экөөдү алып атам. Унан кийин бирөө Руслан дегенди алсам, улам иштебей койду. Бул бир арыз жарып экөө тең иштебей мени карабай коюшту да, таштап атышыптыр. Ошонун номерлери барбы? Ооба, чай ичип, ал жөнүндө өтөбүз. Ошолорго да баа берүү маселеси карайбыз. Эми таң калыштуу да мынакей. Бул эженин баласына ошо жана Абдуллаев деген моундай деп айтып атат. Эми ал дегенчи, ал деген адвокатпы же юрист сотко катышып атат да өзүчү, мунун өкүлү болуп катышып атат да. Эми бул эмне деп атат? Мен сотко катышам, мен силерге адвокаттык кылам деп эжеге сотко катышып берип атат. Эми ошол эки сотко катышкан, сотко келип үйдөн чыгарылганга макулмун деп көрсөтмө берип аткан Абдуллаев таланттын сөзүн мындай аябай таң калып атам ошону. Бир сотик жериң. Мынакей азыр. Бул сизге жиберип атабы? Балама жөнөт. Бир сотик жер сага тийсе, менин атым Харам болсун. Хуй. Мен сага ушул бир сотик болсо да ушунун апасына тийип калсын, тиги бу тияк бияк десем, долбоёб сен көт вич. Ошо Үсөн вич менен өмүрүң өтсүн. Долбоёб, сен харамсың. Эгер мен сенин апаң көчөдө калбаса, мен талантатым башка коем. Бабагым мен ошо чоңайлык долбоёб, чоңайчы бир долбоёб ишке жалдырап, сен айынан жалдырап жүрпүн. Оказывается, ты же это, блядь, долбоёб, блядь. Бир сотик жериң жок каласың. Сен көчөдө каласың, мошенник, долбоёб. Мына карачы, бул эмне деген ушунтук? Сотко ушундай адам сотко келип катышып атат. Сотко катышып буга үмүт берип атат. Бул эмне кылып атат? Демек мунун ишенимдүү өкүлү болуп катышып атат да. Баардык укукту, баардык милдеттерди мойнуна алып туруп катышып атат. Бирок сотко келип качканда муну коргогон жок да, кайра айтып атпайбы сотко келип? Үйдөн чыгарылганга макулмун, колдоп бериңиз деп атат. Андан кийин мынакей. Жүзү жоктун номери барбы? Бул жерде мындай эмесиндечи, мына жар сөзгө чыгып атат. Өзү. Психбольницада иштейби? Книжкасы бар болуш керек. Шундайраак окуйт да, по-моему. Абдуллаев. Талантбек Абдуллаев. Мына андан ошол Абдуллаев жар сөзгөчү эмне деп чыгып атат? Жар сөзгө айтып атат. Урматтуу төрагалык кылуучу, доо арызды канааттандырып бериңиздүү суранам. Реплика жок. Сот кеңешчи бөлмөгө бөлүндү. Бөлмөдөн чыгып чечимди угузду. Даттануу келтирүү тартибин жана сот отурум протоколу менен таанышуу укугун. Булар оптом эле топтолуп эле сизден алып коюптур да ошондо. Чекелеп эле чекеге чыгарып эле өздөрү тил бириктирип эле ушинтип иштеди да буларчы. Бири-бирин колдоду. Эми бул жерде кайсы жерде мыйзам бузуулар болуп атат? Сот эмнелерге көңүл бурбай койду? Сиз айттыңыз эми өзүнүн жанагындай процессуалдык нормаларын аткарбады. Бериңиз. Андан башка дагы бул эженин укугу кайсы жерде бузулуп,
тепселип атат да. Жанагы сатып алгандар кимдер болуп атат? Эми мындай болуп атат да. Окуя Азыр кандай? бул окуя деген бул үй эң биринчи Мама Жунусова Тажигүл деген эженин үйү болуп атат. Бул үй эң биринчи күйөөсүнүн үйү болгон экен, андан күйөөсүнөн наследство мураска калып үйдү өзүнө өткөзүп атат. Тажигүл бирок бул карызга акча алат. Жумабаева Анархан деген аялдан. Жана ошондой эле Токтобаева Элмира менен Жумабаева Анархан экөө кызы апасы болот. Бул экөө мындай процентке акча берип, мындай иштеген эжелер экен да. Аны көптөр эле тааныйт экен негизичи. Ошто акча беришет экен балар. Анан бирок ошо Мама Жунусова Тажигүл деген доверенность жазып берет. Генеральный доверенность берет. Үйдү мен ошол жактан 240 000 сом алат экен дагы. Эгерде мен үйдү өткөзүп акчаңды бере албай калсам, анда үйдү сен өзүңө үйдү алып кала бересиң дейт. Бирок 1 жылдын ичинде акчаны кайтарып бере албайт. Демек, Мама Жунусова Тажигүл эмне кылат? Акчаны кайтарып бере албагандан кийин, доверенность бергенден кийин, расписка бергенден кийин, мен үйдү саттым деп жазып бергенден кийин, ал мына кошуналар айтып атпайбы? Үйдөн баардык буюм теримдерин баарын алып туруп, үйдү бошотуп чыгып кетет. Бул 12-нчи жылы? 2009 жылы 2009 үйдөн чыгып кетип атат. Анан жанакы Токпаева Элмира деген ал эмне кылат? Ал соттон Процентке берген аял. Процентке берген аял үйдү өзүнө өткөзүп алат. Эми үйдү өткөзүп алгандан кийин анан эмне кылыш керек? Акчасын чыгарып алыш керек да. Акчаны эмненин эсебинен чыгарат? Үйдү сатып, үйдүн эсебинен чыгарат. Булар Өзбекстандан келишет, үй издеп жүрүшүп, анан ушул үйгө туш болушат, өздөрүнүн акчасына туура келет дагы анан ушул үйдү сатып алат. Булар ак ниеттүү сатып алуучулар. Булар ошо процентке акча келгенин каяктан билет. Документтерин караса кызыл китеби турат. Токпаева Элмирага деген кыймылсыз укугу катталып турат мамлекеттик каттоо органында. Кызыл китеби турат. Жана ошо документ менен барып, анан госрегистрин өткөзүп алып атат. Мунун баласы тура келди, Примберди өзүнө өткөзүп алды, үйдү сатып алды. Ал деген ак ниеттүү сатып алуучу. Мыйзам, биздин мыйзам, Кыргыз Республикасында мыйзам ак ниеттүү сатып алуучунун укугун коргойт да. Бул билген жок да ал учурда үй сатып алатканы чыр экенин, кандай экенин. Ошону сатып алгандан кийин анан бирок кайра деген 2000 сатып алсанан кантип башкага сатылып атат ал? Ана кайра кандай болуп атат? Анан кайра деген бул сатып алгандан биринчи үй талашып жүрбөйт. Мама Жунусова Тажигүл деген көрсө ал мага мурда келген ал эжечи. Мен үйүмдү ушундай деген процент болуп, процентке берип койдум. Ушундай, анан эгерде мен доверенность бергем дегенден кийин, анан жок эже мен кийин эстеп атпайм бул эжеденчи. Анан Тажигүл кийин деген мен доверенность берип койдум десе, анан эже доверенность берип койсоңуз, расписка берип койсоңуз, аны үйдү өткөзүп алса керек деп ошойдун андан ары эже жолукпай калганса, кайра эле ушул иш кайда мага келип калганына таң калып атам да. Анан эжени көрдү да, ал үйдү уже алдырганына өзү көз жеткен Тажигүлдүнчү. Бирок булардын Өзбекстандан келген момун, карапайым экенин билип туруп, кайта үйдү тартып алайын деген ою келген да. Азыр иш материалдарына карап көрсөң, Мамажанова Тажигүл деген бир да жерде сотко келип катышкан жери жок да. Жанакы Топчубай, Токтобаев Топчубай деген киши сотко да катышып атат, сот аткарууга чыга да барып атат, баарына барып атат. Ашыктап кетели. Жердин документи бул кишинин баласына өтүп атса, үйдүн ээси болуп атса, анын баарын сот аркылуу жокко чыгарып атат да. Демек, Примберди сотко эч кимиси муну эже деген сотко келгенде эже деген айтат өзүнүн доверенность менен юристтерди алып атат. Өзү айткандай юристтер катчып атат эженин атынан. Эженин укугун коргоп, эженин таламын талашып, эженин мыйзамдык кызыктыгын коргойм деп юристтер сотко катышып атат. 2 юрист алып атасызбы эже? 2 юрист алган эженикичи, бир эмес 2 юрист катышып атат ишке. Бирок 2 юрист катышкандагы анан соттон утула берген. Соттон бир да жолу мындай даттанган эмес да. Мисалы деген могу сатып ал келишимдер жокко чыксын деп чечим чыгып атат. Чечим чыккандан кийин бияктын адвокаты чечимди алып атат, таанышып атат. Андан ары 1 айдын ичинде апелляция даттанып кылып, ошо областын жарандык иши сот коллегиясына арызданыш керек да. Бирок ал арызданган жок аны. Алып койду ошойдон бездействие да, аракетсиздик. Андан ары мындан ары укугун коргош үчүн действие кылган жок. Билбейм, эже акчасын төлөбөдүбү, кандай кылып сүйлөшүштү, билбейм. Хотя эже деген даже акчасын төлөбөй 2 инстанцияга арыз жазбай турган болсо дагы, бирок юрист түшүндүрүш керек да эжеге, эже, сиздин 1 ай убактыңыз бар. Эгерде 1 ай убактыңызды өткөрүп кое турган болсоңуз, анткени сотко мен катыштым. Сиздин кайта мөөнөттүн калыбына келтирүү бул жүйөлүү сүз болуп калат. Мөөнөтүн канааттандырбай каласыз. Сиз өзүңүздүн укугуңузду коргоо
мөөнөтүңүздү жоготуп ийесиз. Ошондуктан же андан ары башка адвокат алыңыз, же андан ары менен иштешиңиз деп түшүндүрүш керек болчу да. Түшүндүргөндөн кийин бул эже эчтеке билбейт деп эмнени билбек эле. Эже ошо ойдон эмне алган, даттануулбай калып калган. Апелляциялык тарапта даттануу калбай калган да. Эми азыркы күндө апелляциялык даттанууну мен жазып атам, аны деген. Азыр деген мен деген эженин адвокаты эмесмин. Азыр мунун баласы тура келди, Примберде Россиядагы баласы. Ошо Россияда мага доверенность жөнөттү. Андан ары бирок Примберде бир да жолу сотко катышкан жок. Ал деген буякта үйдүн сатып алуу келишими жокко чыгып кеткен, ал билбейт да. Качан билинип атат бул нерсечи? Качан билинип атат? Качан булар кыймылдай башташты? Үйдөн чык дегенде. Буларды деген жана милиция келип айтып атпайбы? Бул эже айтат, келип эле айтат, мен деген үйгө кире албай качып жүрөм, үйүмө бара албайт да. Эже эмнеге үйүңүзгө бара албай атасыз? Мен милициялар үйгө киргизбей атат дейт. Мен аябай таң калдым да, буга кантип эле милициялар үйүнө киргизбей коет? Частный собственность башкы мыйзамда деген эме болсо, кол тийгиз болсо, анан кантип эле милициялар адам укугун коргой турган орган муну кантип үйүнө киргизбей, мен качып жүрөм, мен талаалада жүрөм, мен үйгө бара албайтмын. Баласы мага телефон чалып айтты да, апамды милициялар үйгө киргизбей атат. Ой, милициялар сиз кылмыш кылдыңызбы? Же эмне болдуңуз? Издөөдөсүзбү деп таң калып, анан ушундай ишин баласы дагы билген жок, баласы дагы үйүнө киргизбей, милициялар келип үйдөн чык дегенде анан булар кыймылдап атат да. Ага чейин булардын адвокаттары ишке катышып атат, сотко кирип атышат. Сотко катышкан кийин андан ары мындай аракет кылбай коюп атышат. Мына өзүң көргөндөй үйдөн чыгарганга канаттандырып бериңиз, үйдөн чыгарсын деп сурап экен да. Кандай дейсиз? Алло. Сиздин аты жөнүңүз кандай эле беке? Түсінбедім. Аты жөнүңүз кандай? Аты жөнүм милиция лейтенант Өмүрбек уулу Бексултан. Өмүрбек уулу Бексултан. Сиз бул жакка келип, бул Топчубайды ээрчип келип жүргөн. Топчубай ким эле ал? Үй талашкан киши. Топчубайды алып келип алып коркутуп, алар менен нары нерсе кылат экенсиз го келип. Атыңызды ким дедиңиз? Улукбек атым. Улукбек ака. Эми менен чоңсузбу кичинесизи билбейм го. Бирок эми сиз мындай түшүнүңүз да, биз эми бирөөнүн үйүнө барып чык, ант деген укугубуз жок. Биз кагаздын негизинде келдик эже. Сиз сот аткаруучуларга барышыңыз керек экен. Эже мажбур түрүндө барышыңыз керек экен деп барганмын үйүнө. Бирок сот аткаруучулардын кагаздын негизинде. Бизге кагаз жөнөткөн, кагаздын негизинде барган. Кагазда эмне дедиле? Бүз эрежени камсыздап бергиле деп. Анан сиздер эмне кылдыңыздар? Камсыздадыңыздар. Эже айтты, биз туруңуз. Эжеге айттым, эже сиз өзүңүз бара бересизби же биз машина менен алып баралыбы десем, саар менен келе бер деди дагы үйүнө барсак качып калыптыр. Барганмын, 2 жолу бардым тергөөгө. Эми кагаз келсе айла жок экен да, ишибиз ушу экен, бар десе барат экенбиз, кагаздын негизинде барабыз да. Жөндөн онун үйүнө барып мага залил келдиби? Ортого түшүп судья болуп атканыңыздан мен эмне ортого түшүп мен базаркомун го. Неге макул болбойсуң 4 сотке? Сен үйдү бошотуп бергин дагы 4 сотто алып калып, үй салып чыгып кетесиң деп канча жолу келди. Ушу бала да айтты. Үндөбөй чыгып кете бербейсиң, макулдук берип 4 сотке деп. Мен өзүм сүйлөшүп берем, ортодо туруп берем, өкүлдүк кылып берем деген. Договор түшүрүп берем деген. Урматтуу көрөрмандар, азыр ошол Бүбүсар эженин үйүндагы кандай шартта жашап атат, сиздерге бир көрсөтүп коюуну туура көрүп атабыз. Анткени мына эми кандай шартта, мына бул жакты караңыздар, эми эски холодильниктер мындай. Шарт чындыгында оор. Шарт оор. Бирок ушундай карапайым бечараларды ушундай куугундуктап ар тарабынан кимдин күчү болсо эле ушундай күчүн көргөзүшүп түрткүлөшөт экенбиз. Күн бербейт, Топчубай талашып ушинтип эле чыгасын дейт. Түнү келет, мына айнектер тарактатат, анан кошуналарга чалайын десем, кача кетет, зымда машинесиге түшүп алып, ушулер менен тарактатып, аналарды 2-3 жолу түшүрүп берген экен, түнүкени кактым. Түнү келе, күндүзү келе, ушинтип мага күн бербейт, коркутуп. Карасаң ошол турган болот, айне кара машина деле. Келип коркутуп, тарактатып, сени баары чыгарышым керек, кубалашым керек, сен мыйзамсыз кирип алгансың деп эле айнектеримди түшүрүп, ошону чапкылап, койгулап, каалаган саатта келип мени ушинтип коркутат бул киши. Анан кошуналарга чалайын десем, шып зымдан ашып түшүп качып кетип болот. Кааласа түнү келет, кааласа күнү келет, ушинтип эле мени тынчым алып. Кантип жашайсыздар мына? Мына печке жагылат. Айнегиңиз ошондон жашап отурам, печке коюш керек, мына көмүр төктүрүшүбүз керек.
Ушундай жашоодо жашап келип атам. 10 жыл болду бул үйдө жашаган. Ушинтип күн бербей жатат, мени кубалап, 4 соткка макулдук берген эмесе кууп чыгам сени үйдө. Саңа үй жок дейт. 1 соткта саңа бул керек болсо үй бербейм дейт Топчубай. 1 соткта бербейм мен. Жарып кеткен жерлерин казак, мондай. Келе үйчө жер түтүрө болсо ойнап түшө турган. Монлар ачык жаракка. Ооба. Жаракка кеткен баары жок. Эми башка комментарий берүүдө деле кереги жок. Барыңыздар көрдүңүздөр. Ооба. Шарт кандай? Шарт ооба, ушундай. Балам урукчан болуп калган. 2 жыл болду, палат 2 тал менен ооруйт. Акча салса сала алат, сала албаса жок. Ушинтип балам менен көп кыйнагым келип, мага күндө акча салгын деп. Ошо мына үйлөрдү оңдошубуз керек эде. Оңдой эле отурабыз. Мына күчүм жеткенде шу үйлөрдү оңдоп алгым келет. Менин ниетим бар. Жакшынакай үйлөрдө жашасам деп. Бирок бир гана уулум бар. Шуну карап отурам колума. Жашоо зор, мана көрдүңөр ушул эски үй. Бул биз келгенде мындан да мына зымдары жок эле. Опсун жашап болбой турган үй эде. Биз эптеп мына клёнкаларды полдорун кагып, элдер малкана кылып, мал байлап жүргөн үйлөр экен. Мына зымдарын койдук. 2000 карзы бар экен, ону төлөдүк бизчи. Төлөп ушул үйдү мынтип зымны коюп, баардык светтерди коюп, актап краскалап мынтип жашап отурабыз. Опсун жашап болбой турган үй болгон экен. Булчу ошо 2009-жылар түнү качып кетишет экен. Ошо Элмирадан процент алып төлөй албай калып, Элмира төлөп бергиле же процентими десе биз төлөй албайбыз, акчабыз жок деп туруп, түнү эч кимге айтпай качып кетишет экен. Саалап кошуналар издеп чыкса, үйдө эч ким жок, баары жок ачылып чачылып жатыптыр. Каяка кеткени эч ким билбейт. Ошо маалгача кайрылып келген. Эми мына 2 жылдан бери келип, мына Топчубай менен талашып жүрөт. Балам экөөбүздөр. Бул Тажигүл деген эч качан басып келген жок бул жерге. Бул менин үйүм бар эди. Мен ушунча жыл ушул жерде тирикчилик кылдым эди, жашадым эди. Бүсара үйдү мага бошотуп бер деп келген жок. Топчу гана келип талашып. Мен эч күн бербей атат ушул үйдө. Ортодон кымчылып. Ортодон кымчылып эле чыккан курттай болуп эле келе калып эле мынтип талашып үйдү бошотосуң. Тажигүлдү сен айдап чыккансың, кубалап чыккансың. Сен мыйзамсыз Элмира менен иш кылгансың. Бошотпосоң болбойт. Мен сени каматамын керек болсо 10 жылга түрмөгө отургузам деп да айтып мени коркутат келип. Сени үйдү бошотушуң керек деп эч күн бербей атат маш киши. Мени жатат, тойгозду. Мыйзам бар окшогондорго, булар мошенниктерге мыйзам бар. Карайбыз же буларды бирөө. Же ушинтип карапайым элди кайратып, үйдөн кубалап чыгарып кетиши эле. Калаган ишин жасап, калагандай кылып, каласа түнү келет, каласа күнү келет, мени коркутуп. Өзүбүздүн участка бойлордо жетелеп келет, Башбулактын участка бойлорун. Шуга макул бола бербейсизби? Шуну айтканын кыла бербейсизби дейт. Олар бизди караштын ордуга ошону карайт бар. Адилетсиздик болуп атат. Акыркы сотто да мени катыштырган эмес, көзүм жаңы операция болуп келгенде, улар өздөрүнчө барып туруп бүтүп койгон. Азыр ушул үйдө жалгыз ушу небереңиз менен турасызбы? Неберем менен жашап атам. Ооба. Көчкө мен барар жерим да жок, ашыкча үйүм да жок, жерим да жок, эч нерсем жок. Ушул үй болгондо пешенемде. Барар жерим жок, мен көчкөлөрүн жүктөп бир жерге апарып жашагенге. Мына урматтуу көрөрмандар, эми болгон үйүм ушул 10 жылдан бери ушул үйдө мен тынч гана жашап келаткам, тирикчилик кылып 2 жылдан бери Топчубай деген чыгып ушинтип менин тынчым бузуп келатат. Кубалайм сен, айдайм сен деп эч күн бербей жатат бизге. Шуга жардам берип коюшуңуздарды суранат элем. Кыргыз элим, мана балдар келерим жардам берип ушу чечимди туура чыгарып беришиңизди Кабарыйла. Бексултан, жақсы ба? Телефондан çalгандан келдик эле. Жакшы келипсиздер, сиздер. Катырышты. Я. Неге тартпайбыз? Тартат, неге тартпайсыз? Тартат, силер келип жүргөнсүңөр го эшигине. Силер кандай кылдыңар? Ошот кылады. Тартат, бас. Ушундай сот аткаруучулардын кагазынын негизинде келдик эжеге. Бир эмес 2-3 жолу келгенбиз. Биздин өзүбүздүн дагы тергөө тапшырма негизинде келгенбиз. Буларды күч менен чыгаруу боюнча постановление экен, э? Кабзда бериле деп. Анан сиздер келип алып милиция укугумду коргобойт дейт. Берип турсаңыз бияк адвокат. Милиция укугумду коргобойт, милиция мени коргобойт дейт да. Негизи функцияңыздар ошондой да. Анан бул эже өзү милициялардан качып, мен айка барсам милициялар мени алып кетет деп коркуп үйүнө келе албай жүрүптүр да. Эми биз ошол тергөө тапшырманын негизинде, сот аткаруучулардын негизинде келгенбиз, эжени камсыз кылуу максатында.
Не кылып камсыздашыңыздар керек болду? Эжени алып келип бер деп бул жерде окуп Ооба, түшүндүм аны. Болду, ошол кагаздын негизинде келдик да эжеге. Эже бирок мындай айтып атпайбы силердичи? Мындай деп айтып атат да. Эже камсыздануу учурунда силер деген алып келди деп атат. Эмне себептен эже эмне эметип калдыбы? Эмнеге биринчи деген эң биринчи эле ушунда принудительный берип атабы же ага чейин дагы жөн эле чакырдыңар беле? Бул канчанчы кадамыңар? Мажбур иретинде алдырып келип атасыңар да, бирок норма боюнча мажбур иретте качан алып келе турганын билесизби? Мындай кылыңызчы, биз сизге толук маалыматты бизде АК-пресс бар УДда. Атайын биз ошого маалымат берип Жок, ал сөздү айтпай эле койсоң сен өзүң эле мындайчы, сен юристиң да чынбы? Баягы участковый болгонуң менен деле норманы билишиң керек да. Сен азыр алып келип атасың. Мажбур иретинде муну деп атасың. Канча жолу келди эле сизге? Мажбур иретинде алып келген көп жол жай менен келген. Жайы менен келди. Майда баштаган келишти булар. Майынчы күзгөчө келишти. Эшигиме тык-тык топчун ээрчип келишет, кетишет. Ошол киши не десе мына мен күбө болуп берем. Мына ушул Кататалдык айылынын участковойлору постоянно келет. Ушу күйөөсү жок нени келип басмарлап чыккыла деп укугун тебелейт. Мен эле айтып берем силерге. Мына Укугун чыккыла деп сиздер төлөйсүздөрбү? булар кайга барат? Күйөөсү жок, жеси Ошотосун дейт, 4 сотук жерге макулдук бересин дейт. Күйөөсү жок катын кайга барат? Каерге барат? Силер го милиция экенсиңер. Бул кайга барат? Бул эри жок нерсе. Эми сүйлөгүлө мына. Силер менен эми сүйлөшөйүн. Эшик жүрүшүп турган. Эшик жүрүп турушта участковый мени издеп. Үйдөн чыгарсын деп келип атасыңар. Мындай да. Биз бул жак эжеге уксаңыз мен жооп берейин. Бул жак эжеге келгенибиздин себебин айттык азыр, кагаз негизинде келдик деп. Биз бул жерге келип бул эжени чыгын Канчасынан чейин келиш керек эле сизге? Туруңуз. Мен жооп сүйлөп толайын. Бул эжеге келгенибиздин себебин азыр неме кылдык. Бул эжени келип биз чык же сиз чыгышыңыз керек экен, мынандай кылыпсыз деп биз эч качан айта албайбыз да. Окугуз жок. Кандай болгону жалган айтып атасың? Деп эле айттыңар силер. Колхоздуку да, колхозго да алып барып кармадыңар бизди. Кылдыңар эле. Эмне онтип жашырасыңар? Эркексиңерби? Мындай нормаль сүйлөп койгула, болду ошо эле. Сизде биз алып бардыкпы? Айтыңызчы. Барды мен колхозда бир күн кечке жүрдүм, заявлениянын астынан. Биз сизди бул жерге келгенде мына үйдөн көрдүк. Эже муну көрбөдүңүз Эмне деп. калп сүйлөйсүңөр? Калп сүйлөбөй чындыкты эле айтабыз эже биз. Топчу кетет, сен каласың, ушул жерде нан жейсиң, туз жейсиң, чай ичесиң ушул жерде. Ушуну бир билип койгун. Сен ушул жерде нан жешиңи ойлоп койгун. Ушу силерден коруп канча жолу мен үйгө качып бардым, мен кудай кыйын болот. Канча жолу мен жатты кыздым, давление 820 болуп, мына мен небере менен ыйлап канча күн менде жүрдү коркуп, канча жүрөгү ооруп атасыз. Сен ошолордун баарын силер төлөп бересиңерби? Же ушундай эле коркуп бересиңер? Канча күн сиздин үйдө жашады? Менин үйдө бир базар жашады. Мен больницага көрсөттүм, жүрөгүн текшертирдим, давление түшпөй, мына акыбалы азыр ушул сен просто бул факт мындай макет эле турат. Бардыгы оору. Ишибиз азыр бар, мен больницага барып көрсөткүлө. Анчалык неме кереги жок да. Ушу топчу алё деселе, чуркап машиналары менен келишет. Негизи сиздердин функцияда кирбейт да, чынбы? Неге кирбейт? Үйдөн чыгаруу. Жок, чыгаруу биздин милдет. Андан эмнеге сиздер келип, сиздерден качып үйгө кире албай? Бир тараптуу эмес, эки тараптуу караңыздар да. Микрофон сунуп атпаймынбы? Мен дагы сизге айтайынчы. Биз эжени келип, биз чык деп айткан жерибиз жок. Жерге макулдук бересиңби деп. Биз кубалап турган жерибиз жок. Жерге макулдук берет эле. Туруңуз эже сүйлөп алайын, анан мен сизге сиз сүйлөп атканда мен конок бердим сөзүңүзгө. Имени сен атыңа мен жазам. Ушу мына жалдырат, ушу чөжөне баласы. Тергөөгө апарып чакыртып койбой. Мына ошо раса чалды. Тергөөгө келесиң, көрсөткөнгө макулдук бересиң. Тергөөгө бардым, мана кармап отуруш саат 9-да кой беришти мени. Иттей болуп отурдум ошо жерде. Очка калып, чай ичип койбой, коридорго охрана коюп чыгара койбой эчке. Карап туруп качып кетпесин эчке чык деп охрана коюп коюшту мага. Мен кылмыш кылдым, адам өлтүрдүм. Мен үчүн чалып коюп турасың. Басмалар эш керекпи? Мен өз көзүм менен көрдүм. Мына жерге милициялар келди, урушту, талпа болду. Кийин Каганатка мен кыздардын кассасына барсам, Каганатта ушу биздин Башбулак Кататалдык айылынын участогу колхоз целый ушу Каганатта отурупсуңар. Мен бетиңерге ham коюп берем силерди. Эмне дейсиңер? Чай ичип ошону чапсаңар чала бергиле. Чайга ээрчип жүрүшөт да. Андай кылбагыла да, реально бул бир бечара. Өзбекстан келген кыргыз мун туугандыгы жок бул жерде. Неге? Неге кайтасың? Кандай чыккан акың бар? Мен канча жол качып бардым мен үйүмө. Турсаңыз, бизде дагы ата-эне бар. Жок, сен ата-эне жок, сен бала, аял заты кандаш. Туктусаңыз, мен сизге жооп берейин. Жок, аялыңам жок. Жок, туктусаңыз, сөз берсеңиз. Мени кордойсуңар. Сөз бересизби? Сиз сүйлөп атканда мен унчукпай эле турдум го. Эми сиз тутуруңуз. Биз келип эжени чык
же мынандай кыл деген жокпуз. Азыр эже айтып атат. Мен каленин колхозуна барып отурдум дейт. Тергөө тапшырманын негизинде келиң дедик, адвокаты менен барды. Мындай да? Бизге межге эми мындай да? Мындай састараны келген кишиге бизге ушундай. Эже азыр туксуңуз. Састараны келген кишиге деле билет, кыргыз эли деле билип турат мындай. Эми бул адамдар жөндөн-жөн беттен алып, бетке коюп, жалганды айтып, мындай бир каратып туруп калп айта турган адамдардай көрүнбөйт да мындай. Акыбалы, жашап аткан акыбалды көрдүңөр. Анан эми силер ортого түшүп алып бир байлардынбы же чиновниктерби кийим алат. Билбейм, ушундай мондай кылып акыбал болуп атса силер. Дейт экен, карасаң бул машина эже этият болгон үйүңөрдөн алтыныңарды уурдайт, бир балаларыңар түнү уурдап сатып коет. Бул эжени эч үйүңөргө киргизип берген, мошенник деп айта турган жерге барып айтып келишкен. Мына шулар кылды баары жок. 3 та милиция машинада жүрүп кызылдап кечкече мени издешти. Мына милициялардын үстүнө силерден мен заявление жазам, көрөсүңөр. Улан Ниязбеков мырза, министр мырза, айда беришти мени. Катта Талдык айыл аймагындагы акыбалды көрүп атасыңар. Бул кыргыз милициясына кандай кадыр бар калып келеби, кандай болуп калат? Бул жашоочулардын иштебесин буга окшогон немелер мыйзамсыз. Жашоочулардын даттануусу, бул жөндөн-жөн болуп атабы? Эмне үчүн ушундай нааразы болуп атат кызматкерлерге? Бул жерде квалификациясы жакшы элеби, өздөрүнүн билими, коомчулук менен иштешүү маданияты деген жагдайларды карагансыңарбы? Эмне үчүн моундай бир бечаралар кыйналып, бечараларды басмырлоо болушу керек да? Бул кандай? Менче эми эмелерденчи силерден могу суроону бергим келип атат да, туура силердин колуңарда тергөөчүнүн токтому бар экен. Тергөөчүнүн токтомунун негизинде тапшырмасы бар экен. Тапшырманын негизинде силер мажбур иретинде муну алып барышыңар керек экен. Ошондой токтом чыгарып бериптир. Эми макул кое тура, сен көрсөткөн эме тапшырманын негизиндечи макул силер милдетиңерди аткарайын деп бияка келип десиңер. Мажбур иретинде деген муну деген бул ага чейин негизи мунун статусу күбө беле же ким эле, кандай статус менен чакырды мунучу, ошону айтсаң биринчи. Күбө же шектүү эле, же айыпталуучу эле, ким эле статусу эженики? Айыптуу кылмыш кылганда адам. Сизге жооп берейин. Биз азыр дагы АКПСке маалымат беребиз. Бизге азыр мажбур иретинде сот аткаруучулардын кагазынын негизинде келгенбиз. Биринчисинде, экинчисинде бизден Кара Суу райондук ички иштер межине катталып, анда дагы атайын тергөө тапшырманын негизинде келгенбиз. Ал жерге биз биринчи келип эле бул эжени алып кетип же колун кайрып алып кетүү максатында келген эмеспиз. Эже кайсы убакытта бара аласыз? Же убактыңыз бошпу? Ден соолугуңуз жакшыбы деп биз дагы айтып, азыр данный момент билет топчу каерде жашап аткан, каерде стоит этип аткан, каерде эмне аткан билет. Ал сиздерге АКПСке биз дагы маалыматтарды беребиз. Сиздер толугу менен ошол жактан алып аласыздар. Азыр толук берип бериңиз ошондо. Жок, толук берилген жок. Себеби биз сизден толук алышка деле кызыктар эмеспиз, бирок бул эженин даттануусун чоо жайын эле сурап коелу дедик да. Жок, чоо жай ошол. Сиз эми укугуңуздан аша чаппаңыз. Моундай кошуналары, кудалары даттанып ыйлабасын. Бул эжени коркутуп келбей, өзүңүздүн функцияңыздан ашпай, жакшынакай өзүңүздүн функцияңызды эле аткарып кетиңиз. Бул эжелер кайра даттанып, мени милиция чык деп атат, мени милиция 4 соткага макул бол деп атат, болбосо сага участок тийбей калат деп, мындай базарчынын сөзүн айтпасын эже бизгечи. Мен карасаңыз, ал жөн сөз да мен айткан эмесмин да. Айтсам айтмак эле. Мен айтсам айттым деп эле айтам. Сиз таптакыр негизи бул иште сиздин тиешеңиз жок да негизи. Кагаздын негизинде эле келип атам. Түшүнүп атам, сизди кагаздын негизинде эле кетип атасыз, бирок бул ишке сиз аралашкан эмессиз, тиешеңиз жок. Ону билбейм, башында мен. Бирок мо эже сизди каяктан таап алат да? Сиз айтпасаңыз да. Ошо кагаздын негизинде келип атпайм. Кагаздын негизинде келгенде эже сиз барышыңыз керек экен деп атпайсызбы? Бул эжеге деле айтканбыз, эже. Давление кылып коркутпаңыздар андай, барып муну. Өлүшүм аз калды. Эч кандай укугу жок, сиз андай. Келсе жооп бересиңер. Силерди кармайсыз. Мына именно факты мен үйүндө бир базар жашады. Жүрөгү ооруйт экен, давление 820. Мына бессознание жатты. Акыбалы жок. Азыр ушул саптада акыбалы жок. Ишенбесеңер аз больницага барып жаткызгыла, көрөсүңөр. Мен бир базар жүрдү ошо үйдө. Давление түшпөй. Качамын келип кубалашат. Үйдөн кармайлы дейт, кошуналарымдан сурайт экен, бул эже каяка качып кеткен. Бул эже үйүндө отурат, айнегин жаап, кошуналарга тышыдан күлүштү өтүп деп, айнектерди тарактап, бар жогун түшүрүп салышыптыр. Бул жалган айтып атат, бул эже калпчы деп. Бүйсанам эженин кошуналары чогулуп, ошол Тажыгүл деген аялдын бүгүн үйдү тартып алган жагдай боюнча ушул кошуналык кылып, жагдайды тастыктоо үчүн
Ушул бечаранын жөндөн-жөн ак жерден күйүп аткандыгын тастыктаган кошуналарына бир-эки микрофон сунбасак болбойт. Саламатсыздарбы? Биз ушу тажы менен көп жыл кошуна болуп отурдук. Аты жөнүңүз кандай апа? Атым Баркан. Кошунасынын эки уйнары. Көп жыл кошуна болуп отурганбыз, бала чакасын чоңойткон, жакшы эле отурган. Анан күйөөсү өткөндөн 2-3 жылдан кийин эле ушу заманыбыз сәл начар болуп калган, маалдар сәл кыйналып калышты. Анан эле ошентип отуруп жүрүп эле бир күндө эле жок болуп кетти, көчүп кетиптир деп угуп калдык. Уккандан кийин ошо ончо эле келбеден үйүн залогко коюптур, бирөө алыптыр, дормастерлик бир келин. Ошо залогко алыптыр деп эле угуп калдык. Ошо ончо эле жүрдүк. Анан 2 жылдан кийин ушу Пүсайра деген келин алдым деп келип, бизди үйүнө чакырып, мен ушул үйдү сатып алдым. Ошол келинден деп келип отурду. Ошондон бери ушу келин менен кошоп отурабыз Пүсайра менен. Мына 10 жыл болду, 15 жыл болду. Эми келип үйүн ушу талашып атат экен, ошо Тажыгүл келип. Тажыгүлдү эч көргөн жокпуз. Ошо кеткен барабар Тажыгүлдү эч көргөн жокпуз. 10 жылдан кийин үйдүн ээси болуп чыга калып атат. 10 жылдан кийин келип ушинтип ушу жаздан бери эле ушу келинден үйдү талашып атат экен. Пүсайра эже биздин кошунабыз. Канча жылдан бери өмүрлүк кошуна болуп жашап жүргөн. Анан бул жаздан бери эле бул адамдар чыга калып эле үйдү талашып атат. Кудайга жакпаган иш болуп атат. Баягы момунду карак дөп урат болуп эле келип эле мындай кылса болбойт да. Негизи Пүсайра эженин үйү, биз ошондой деп ойлойбуз. Бул эжеге эч кандай бербейбиз деле, биз эми эл деген турабыз баарыбыз эле. Анан кандай болуп баягы пул бардын пул ойнойт болуп жүрүшөт. Келгениге 10 жыл болду, мына көңүлүбүз жакын болуп, ушул жерде тойлорду кылды, кызын берди. Эми 10 жылдан кийин келип Тажыже ушинтип талашканын эми өзү билет эми Куданын алдында. Анан баягы бир тойчу деген, бир топчу деген кишиси бар экен, ошо кишини ортого салып ушу үйүн талашып жаттыр да. Анан госрегистрге чейин барсак, ошо булардын кызыл китебин жок кылып коюптур. Анан эми акыйкатчылык бар дейбиз, эми муга деле кыйын бир баласы бар экен. Ошончо акча берип 200 миңге алды дейт, эми азыр ошончо акчаны таап үй алыш деле кыйын болуп калды. Жардам бериңиздер. Пүсайра эженин үй алгандыгы анык. Бул өзү бул үй Пүсайра эже калыш керек. Тажыгүл эженин акысы жок, алышка да акысы жок. Анан кийин билбейм, мен булар азыр туура эмес иш кылып атат. Биз Пүсайра эжени колдойбуз. Пүсайра эженин ушу үйдү алып, Пүсайра эжеге калыш керек. Бул пешенеттер менен алган үй. Анын ортодо мынантип Элмир эжелердин деле, мына Тажыгүл эжелердин деле кылган туура эмес, Кудайга жакпайт болуш керек. Биз эми аягына чейин турабыз. Аты жөнүңүз кандай? Мен атым Топчубаева эмне айым. Пүсайранын үйү, Пүсайра мен мына 10 жыл кошуна болуп отурат, сынарак үйдөн эме кылгыч. Бу Тажы сатып кеткен. Тажыны ошо 10 жылдан бери Тажыда атын да укпайбыз, көрбөйбүз, эми келип эле үйдү талашып жаткан туура эмес. Бу Пүсайра эми жош момун неме экен, кичине тууган уругу неме. Аты жөнүңүз кандай? Атым Зиядат. Жакшы апа. Кошуналар болот. Тажыга Мен аты жөнүм Алиева Гүлнара. Ушул жерде жашайм. Ушул Пүсайранын жакын эле коңшулар болобуз. Эми ушул Пүсайра деген 10 жыл болду ушу жерге келгенде. Бардыгыбыз жакын кошунабыз, дос катары, ушул коңшу аябай жакшы аял, жош момун. Анан кийин ушул бечаранын үйүн талашып атат деп азыр угуп атабыз. 5-6 айдан бери. Туура эмес. Бизге чындык керек, адилеттик керек. Мына ушул аялга үйүн алып бергенге жардам бергиле. Кайтып берсин. Ооба. Жалгыз баласы бар. Аты жөнүңүз? Мен Акжол Абдраимов. Бул айылда айыл башчыбы? Жок, мына дыйканчылар башчы. Мен ошо катары айтып кетейин, бул мен бул кишини тааныбайт деле экенмин, билбейт деле экенмин бул кишини. Кимди? Ошо азыркы кишиничи. Топчу. Анан мына ошо бул ошо адамга бир жолукмакмын да. Сотко берсе сотко берсин эле. Бул өзү негизи ушуга окшогон иш менен алектенген киши экен дейм да. Буну бир эмес, буну башка жерликтер деле ошо ачыкка чыгарып атат да. Негедир буну үстүнөн караган адамдар барбы, жокпу билбейм да. Ушуга окшогон басмырлап эле ала берсе, ошолорго закон барбы, жокпу, мен ушуну билбейм да. Ошон үчүн мына элдер деле ушул топтолуп бир айтайын деп. Мына ошол жерде кошунасы бар. Арслан ака дегенчи. Ошонун үйүнүн аркасында өзүнчө бир граница бар, тосуп алган. Ону дагы уже алыптыр да. Onu ham alып коюптур. Мен ошол чек мага карашы деп туруп, ошо үйүнө караштырып алып коюптур да.
эмне кылат эми ушинтип эле басмарлай берсе каяка барат эми бул түшүнбөдүм мен. Ошого окшогонго закон барбы жокпу же эл өзү чыгып барып айтсакпы кандай болот анда? Өзүнө жараша иш кыла турган болсоң сотко берсин барабыз. Жөндөн же бир бейбечара үй бүлөнү басмарлай бериштин кереги жок да. Мына урматтуу көрөрмандар, ушул айылдын жашоочулары, коло кошунасы барысы айтып жагдайды түшүндүрүүгө аракет кылып атышат, бирок бул жагдайга кандай биздин ушул гумандуу соттор реакция кылат, кантип чечет, бул ушул соттордун колунда турган иш болуп атат. Чындыгында эми ушул шалаакылыктын башында бизде ушул жактоочулардын кесепети болуп аткандыгынын бир мисалын сиздерге көрсөткүбүз, айткыбыз келип атат да. Анткени ошол шалаакы болуп сатылып пулдууларга жактоочулар ушундай сатылгандыктын айынан ушундай бечара бүгүн үйүн тарттырып атат. Эми Кудайдын соту бар экенин дагы эсибизден чыгарбасак абзел болчудай да. Мама Жунусова Тажигүл деген Кара Суу районундагы каттык Башбулак айылында 37 миң сомго сатып аткан. 30 миң сомго саткан расписканы көргөздүңүз. Ооба. Тажигүл жазды беле бул расписканы? Жазган эмес. Тажигүл жазбаган немен далилдейсиз? Өзүм ойнуп алган. Токобаева Элмира мен жаздым. Бул каяктан ким жазат муну? Муну Токобаева Элмира жазды. Подделка болот ошондо? Подделка. Ушу подделка болгондугу тууралуу кандай экспертизанын жыйынтыгы бар? Экспертизанын жыйынтыгы жок эле, өзүм ойнуга алып атат. Соттун жүрүшүдө. Кайсы жерде бар ал көрсөтүлгөн? Баймуратовдун чечимин таабасаң, мына табат. Ошолдо жазылган. Сот балдоодон менен расписканы тургузуп сураганда өзүм жаздым дедим. Баймураттын чечими ушул жерде бар азыр деген карасак болот. Доверенность менен оформдук болду. Анда макул Баймураттын чечим тапканга чейин дагы могу суроодо аябай таң калыштуу. Демек деген могу распискасы жаза алмады деп атасыз, Токбаев моюна алды деп атасыз. Мейли. Анда могу жерде Жумабаева, Абдукеримовалар булар күбөлөр, булар эмне дешти? Күбөлөр келдиби? Күбөлөрү мурун сотто да катышкан эмес булар. Мына Закировдун чечими Мо Жумабаева менен Токбаеванын экөөнүн ортосунда, Токтобаева менен экөөнүн ортосунда кандай байланыш бар? Мен кайдан билем аны? Соттон сураган. Анда мейлиңиз. Могу жерде деген эмне себептен кайта деген анда Мама Жунусова деген Тажигүл эмнеге анда деген эме кылат, ишеним кат берип атат. Ишеним катты Токбаевага берген эмес. Ошенин катты карасаңыз 2009-жылы берилген. Кызымды менде карзы бар. Неме Тажигүл 1 сом алган эмес, үйдүн ээси. Кыз алган. Орозалиева деген кызга бергенмин деген. Кыздын распискасы да жок анын. И тил каты да жок. Демек Мама Жунусова Тажигүл жөнүндө пулдарды доверенность айтып атпайбы? Эми генеральный доверенность берип атат да. Муну анын этип, анан кетип калган. Эгер бул доверенность анын этпегенде шуну менен оформить этмек. Шуну менен оформить этмек, анан аргалары куруп, подделка расписка жазышкан карындаш. Кантип байланыштырасыз мына? Биринчи деген 26-октябрь 2009-жылы расписка берилип атат. Ал эми кайта деген 29-чу ишеним кат берилип атат. Муну кийин Мама Жунусова эмне себептен Мама Жунусова бир момент азыр сиз айтып атпайсыз, муну кийин жазылып атпайбы? Сиз азыр айтып атасыз, муну мурда жазган, анан бул жокко чыккандан кийин муну жазган деп атат. Датасы мурда болуп атпайбы? Бул юридический күчү жок да. Муну каалаган күнү азыр деле мен кайсы числон койсом ол менин эрким да. Ол тастыкталган документ бул. Өзү жаздым деген. Эгерде чындап сатып алса, доверенность тапшыруудан оформить этип алмак. Эч ким бул кетпейди да. Же болбосо госрегистрге барып купли-продажа кылып алмак. Булар алдамчылык жол менен алдаган. Ону бул билет, точно билет. Эми кое турсаңыз сизчи. Жана демек деген 2009-жылы доверенность берип атат Тажигүлчү. Распискада берип атат, бир моментте 2 адамга сатып атат. Андан кийин Тажигүл эмне ошойдон Бишкекке көчүп кетип калдыбы? Жүктөрүн баарын, үйдүн баарын алып алды. 10-жылы көчүп кеттиби? Казакстанга кетип, кайра келсе, үйдөн бул эже чыкты. Келип буга жолуккан, үй меники. Анан кийин сыртта чечим чыгарды. Ошондо Казакстанга эмес, Бишкекке көчүп кетти деп атасыз. Эмне кылып жүрдү? 9 жыл, 10 жыл. Кайра эмнеге үйүнө кабар алган жок? Мен Москвага барып, же Лондонго барып, 20 жыл жашап келсем, сен үйүмдү алган укугуң бар. Жок, мен чегесим укугум туурабы? Арендага бересиң бирөөгөчү, жолу карап туруп кандай болуп калды? Жон ошондо бул жылдыз жанагыга жардам берип милициялар менен барып коркутушкан да аларды. Аты жөнүңүз
Абдуллаев Талантбек Жолдубаевич, Ошская область, Красусский район, Кататалдык айыл өкмөт, село Башбулак. Жактоочулук багытта. Жактоочулук багытта эмес, бейөкмөт уюмдары, фонд Сорос, уличный юрист. Талант мырза, сиз бул жактагы ошол бүгүнкү күндө жапа чегип атам деген каармандын ишенимдүү өкүлү болуп, Туракелдиева Бусаранын ишенимдүү өкүлү болуп барганбыз. Кочкоров Ниязбек, Абдуллаев Талантбек, талай аттуу адвокат алынган. Бизге ишенимдүү өкүл кылып өзү дайындап, бир кандайдыр бир зордуктоо иштер болгон эмес, же бир бурмалаган иштер болгон эмес. Сиз улуу менен дос болуп атасыз ошондо? Улуу менен дос эмесмин мен, ака-укачылык доспуз. Ал менден кичинекей бала, айылдашпыз. Илгери чогуу, будан 10 жыл мурун чогуу иштеп жүргөнбүз. Түшүнүктүү. Эми суроо мындай да, сиз ошол жерде ишенимдүү өкүл болуп катышып атканда, ошол соттун протоколунда көрсөтмө берип атасыз да, көрсөтмөдө мен ушул соттун чечимине макулмун, үйдүн өтүп кетүүсүнө мен каршылык билдирбейм жана мындай өзүңүздүн макулдукту берип атасыз да. Ал жерде ошондо бул Тажигүл эже сизге ошондой көрсөтмө бергенби? Бусар эже мындай көрсөтмө берген. Биз мыйзамдуу түрдө болгон бул жерде бүт бар жогун караганбыз, документтер менен таанышып чыкканбыз, дело менен таанышканбыз. Бирок биз эч кандай бир ишенимдүү жанагындай бир гарантия менен сүйлөгөн эмеспиз да, биз алып беребиз деген эмеспиз. Биз наблюдатель болуп турабыз, угуп туруңуз, мен сурооңузга жооп берейин. Наблюдатель болуп гана турабыз, биз байкоочу болуп турабы? Сиз башка адвокат алыңыз, мамлекет тарабынан адвокат алыңыз, эртең жеңилип калып, анан бир айылданбыз, жаманаттуу болбойлук биз деп, наблюдатель байкоочу гана болуп турганмын. Мыйзам түрүндө кетип атабы, кандай түрүндө кетип атат? 2 күн мурун өз ара келишим түзүшкөн булар. Это ошо ким доогер, жоопкер болуп тергөөнүн алдында видеолору бар, мыйзамдуу түрдө болгон бүт бар жок. А мен айткам, окуп карап чыгып, ал жерде эч кандай каршы пикир көрсөткөн эмесмин. Мен сотко айткам, мыйзамдуу түрдө болсун бүт бар жогу. Мыйзамдуу гана болсо, мен ошого кайылмын. Мыйзамсыз болсо, мен анда кайыл эмесмин деп мен сотторго каршы чыккан эмесмин. Потому что бүт бар жогу мыйзамдуу ал жерде көргөзүлгөн документацияда. Мен сизди туура эле түшүнгөнгө аракет кылып атам. Сиз ишенимдүү өкүл болуп ишеним кат менен барып атасыз ал жерге. Ишеним кат менен барып атам. Демек сиз ишенимдүү өкүлү болуп бул жактын укугун ал жерде коргоочу адамсыз. Ал жерде коргоочу адам, бирок бул жактын укугун менен. Эми суроо ушундай. Бул жак сизге ошондой макулдук бердиби? Мен мыйзамга туура келбей атат. Жок, мыйзамды сот чечет аны. Мыйзамга туура келбей атат. Ошон үчүн сиз сот эмессиз да жердечи. Сиз ишенимдүү өкүлсүз. Сиз кандай болбосун бул адамдын жашоосун түшүндүрүп, жактап берүүчү адам болуп атасыз да. Жактап берүүчү болуп, мыйзамга туура келбей калып, мен угуп туруң. 3 жолу мен выселениядан соттон алдыртканмын. Алдыртып, ал кишини өз ара келишим келтирип, ушул этникалык кыргыздар, ушул Кыргызстандын жараны кандай адам болбосун, ушулар көчөдө калбасын. Ладно, буларды Эльмира Токобаева, Эльмира мошенничество жол менен алдап документ жасап буларга өткөрүп бериптир. Бирок сиз Кудай жолуна эртең бул жерден кутулуп чыгып кетесиңер. Кудайдын алдына барганда кутулбайсыңар. Ушул жесир аял болсо, көчөдө калып кетпесин деп 4 сотик жерге көндүргөнмүн мен. Түшүнүктүү, протоколдо жок да ал нерсеңиз. Ушул сүйлөгөнүңүз протоколдо жок да. Эми түшүрбөй койсо ага мен соттор күнөөлүү да, ага мен эми сотторду күнөөлөй албайм да. Сиздин азыркы пикириңиз. Бирок протоколдо кагаз сүйлөйт. Ошол жерде протоколдо сиз мыйзамдуу дегеним бар ал жерде. Мен жана даана жазылып турат ал. Даана жазылып турат. Мен каршы пикир калтырган эмесмин. Сиз соттун өзүнө калтырып атам. Потому что ал жактан жогорку соттон чечилген. Мейли ал кетти, өттү. Биз сизге бир эле суроо берип атабыз да. Сиз ушул пикирди айт деп сизге бул Бусара эже айтты беле? Соттун өзүнө калтырып кой. Сот не десе ошол мыйзамдуу кетсин. Мен ошо мыйзамсыз болсо макулмун деп макулдук бергенмин. Ордума макулдук бер, андай мындай деп көрсөтүлбөй атат. Мен өкүл болуп гана катышып атам. Адвокаттары таштап атып кетип калган ошол убакта. Катышпаймын деп туруп. Өкүл катары мен бир сом пул акча албай. Пикирин айтышыңыз керек да жерде. Мен айтканмын, ал жерде айтканмын. Мен ол жерде айтылган, сотто айтылып атат. Буга соттон кагаз келген повестка. Бирок мен 2 күн мурун мен айтканбыз. Мен билген эмес. Биз 2 күн мурун айтканбыз. Айтсаң бара бергиле, мен катышпайм деген. Айткан эмес. Расул кийин мага чалып атпайбы? Бул жерде мындай болуп атат да. Билбеген, мен айтпай туруп барып соттордун эң негизги жүйөсү Бусара эже кабардар болгон деп атат. Ишенимдүү өкүл силерге барганбыз. Доогер барып айтканда, мен барбайм, билгениңерди кыла бергиле, мен өзүмчө сүйлөшөм деген. 2 күн ошодон кийин, 2 күндөн кийин чечим чыгып атат. 15-inde булар келишим түзүп атат тергөө менен. Эже өзүчө мейли 4 сотик дегенде тергөөгө деген мен кокутпаганмын. Мен эмес, ал жерде мен жок. Сен чакырдың тергөөгө
Адвокатыңыз Руслан бар болчу ал жерде, чоң айлык өзүнүн укасы. Адвокат Руслан бар ал жерде. Бул жерде коркуттуулар болгон. Каматып беребиз деген. Эми бул жерде факт почто, бул жерде бир бечара, мыйзамды түшүнбөгөн, бир карапайым бир жесир аялдын тагдыры болот. Бул азыр адвокаттын сөзүнө кирип атат. Жылдыз эженин сөзүнө кирип ушунтип айткам деп тура берди атат. Ал жерде Руслан сизге суроону мага берип атасызбы, бияка берип атасызбы? Биз силерге берип Анда алып туруңуз анда, мен суроого сүйлөп алайын. Бул өзү ал жерде кагаз келди деп айтканмын. Көпчүбайдагы күнөөлүү ошол жерде. Көпчүбайда күбө бар ошол жерде. Келип алып айтып атасыз, мен катышып келдим, барып келип айтып атасыз. Мен суроого жооп берейин. Товардай болгоным жок мен. Талант, сен айткан жоксуң, Русланга да айткан жоксуң, мага да айткан жоксуң. Эмне үчүн ишенимдүү адамдын ишенимине кирип, бул жерде эми бизде мындай ишенимдүү кирген менен мага чейин адвокаттары болгон. Мен ишенимдүү өкүл болуп турган чакта дагы адвокат жалдаган. Эмне үчүн адвокаттан бар ушуну суроо бербейсиз? Сурайбыз алардан дагы. Бирок сиз жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Сиздин көрсөтмөңүз сотто ошол жерде бүгүн тиркелип турат. Ооба. Сот ошого таянып, бул кишини үйдөн чыгарып коюп атат. Ага чейин эле ага чейин чечимди чыгарган. Биз акыркы чечимди айтып атабыз. Мен чыгарган атат да булар. Макулдук берген бар. Мага одарбаңыздар. Мен ошол сотто дагы мыйзамдуу болсун деген элем. Азыр керек эди. Айтканмын мен сизге. Айткан эмес, ошо кетип аткан күнүң айткансыз. Кетип аткан. Сиз андай кылбаңыз. Сага 2 күн мурун келген. Ал жерде Анда атат да. Мына кагаз келди деп айтып. Свидетелдерибиз бар. Тараптардын күмөнү, факты жок, кол менен кармай алган эмес. Бирок бул жерде ичара кызыкчылыктар, балким акчага азгырылган, балким ошол сатылган деген эми мындай жүйөлөрдү айтып атышат да. Мен өзү сиз эми ошондой баштап келип биз жагдайга жакшы болушкан булчу. Өзүңүз алдырган эмессизби? Мен алдырган эмесмин. Мен өзүм айлыгым 60 000, өзүмө жетет. Өзүм жеке бизнестерим бар, мисал үчүн. Кошумча эмес, бул чындык эле нерсе. Мен 2-3 жерде иштейм, бир эле жерде иштебейм. Өзүм көзүмө жетишет. Мен бул эже тарап болуп, ошол убакта госрегистрди мыйзамсыз киргизбей, ошол полный фактически менде бар. Эми макул. Эми аны Кудайдын таразасына коелу, дагы бул жакка адвокаттар өздөрүнүн ишин алып барат экен. Жогоруда аудио сөгүү боюнча. Сиз ошол жерде аябай баланы сөгүп кеткен армиен калып сөздөр менен сөгүпсүз да, мындай ооз калгыс сөздөр менен. Эми ошого сиз мындай компетенттүү эле адвокат болсоңуз, мындай жактоочулук, мына адамдын ишенимдүү өкүлү болуп турсаңыз, анан кантип ошондой сөгүүгө ал боюнча мындай болгон, ал боюнча биз өз ара өзүбүздүн жумуш боюнча ал ошону ушул нерсеге тиркеп коюптур. Анын дагы өзүнө жараша кандай суроо берсе, суроосуна мен жооп бергем. Сен акча алып алдың, сен сатылып кеттиң, тиги бу арам акча, үй бүлөң арам, ата-энеми укуктарын тебелеп, бала чакам укуктарын тебелеп, ушунчалык оскорблять эткен. Менде аудио звоноктор бар, дистерге көчүрүп койгом. Убага келгенде тиешелүү жерге берем, өзү келген болсо. Бирок эмнеге сөктүңүз эле? Жок, ал өзү сөккөн да биринчи. Өзүнүн сөккөндөрү бар, өзүнүн жөнөтпөй белгилеп. Сөккөн ал башка экен. Бирок ошол жерде сиз ар бир сөзгө маани бере турган болсок, ал жерде сиз речиңизди айтып атасыз да. Мен керек болсо сага 1 соттукта жерди алып туруп бербей. Мен 4 соттук жерге көндүрүп атам да, мыйзам боюнча ал кишилер утуп чыгып атат. Ал башка маселе. Бирок сиздин ошондой сөз чыгып атат. Керек болсо сага 1 соттукта мыйзамда, ооба, мыйзамда жок нерсени мен ага кыргызчылык кылып, мусулманчылык кылып, Кыргызстандын жараны катары, айылдаш катары, жердеш катары мен ал кишини көндүргөнмүн. Соопчулук үчүн, как мусулман катары, ушулар көчөдө калбасын, хотя бы 4 соттук бер. Сен болуптур, утуп чыгыпсың, ал жагына Кудай тараза. Хотя бы ушул жесир аял болсо, ушу көчөдө калбасын. Баласы өзү менен, кызы өзү менен. Жалгыз бой аял каяка барат деп айткам. Протоколуна эмнеге ушул айткан? Мен айткамын, түшүрбөй койсо мен күнөөлүү эмесмин ага. Демек соттордо күнөө болот. Мен күнөөлүү эмесмин, ага тиешелүү органдар өздөрү жооп берсин. Айта турган сөздү айткам, жалгыз бой аял, ушундай деп мен талашып келгем. Барбы жокпу, анда барып сотторго бергиле ушул суроону. Эмне үчүн сүйлөсө протоколго түшүрбөдүңөр? Мен айткам, жалгыз бой аял мыйзамдуу түрдө мен мыйзамга коюп берем ал нерсени деп айткам. Карагыла өзүңөр деген. Мен сотторго приказ бере албайм да. Мен это мыйзамды сыйлайм, Кыргыз Республикасынын мыйзамын. Мен кантип аларга приказ берем? Сиз өзүңүз ойлонуп көрсөңүз. Эмечи, талант, мен сен өзүң ким статус? Статус мен юристмин. Кыргыз Республикасы боюнча ким кайрылса карай беребиз. Хорошо, макул, юристсиңер, э? Эми сиз азыр могу сөздү айттыңыз да, мен буларга жакшылык кылдым, мен мусулманчылык кылып 4 сотканы алып берем дедиңиз. Демек, жакшылыкты кылганда эмнеге аны до конца кылбай мындай кылсаңыз болмок да, 4 сотканы анда өзүнчө сиз бөлдүрүп бердиңизби буга?
бөлдүрүп беребиз дегенде келбей койду. Журналистти чакырып туруп, Кара сууга келиңиз деп туруп мен чакырдым. Келиңиз Кара сууга, могу жерден документин бөлдүрүп, ушул жерден мен до конца алып барайын, баштан аягына чейин катышайын деп туруп, адвокатына чалсам, адвокат албай койду. Эжеге чалсам, келбей койду. Кара сууга келиңиз могу жерге, төлөмү бар экен, мыйзамдуу түрдө гос регистрге төлөп, ошол 4 сотикти ажыратып алыңыз эже дедим. Мен баласына да айтсам, биз макул эже көнсө баласы көнбөйт. Силер не себептен 4 сотикти бере берет? Раз уткан болсо, мыйзам ушул чындык тарап ушул Мамажунусова тарапта болсо, эмне үчүн булар 4 сотик берет деген күмөн менен, сомнения менен баласы отказ кылып туруп алды. Эметчи, талант сен юрист болсоң, билесиң да, юрист болсоң, булар өзү сатып алган канча сотканы, канча эмне сатып алганын билесиңби? Билем. 8 сотик сатып алышкан. Үйдү сатып алган. Сатып алган. Эми сатып алган нерсесин өзү алганга укугу бар. Бул мындай болуп атат. Укугу бул ак ниеттүүлүк, добровольный покупатель деп туруп мага арман болуп калды. Биринчи сатып алуучу Туракелдиев прим берди. Мен айттым, сен мага доверенность бер, бул жерде Бусарайже Туракелдиев эч ким эмес, биринчи сатып алуучу сен болуп атасың. Бизге доверенность бер десем, бербей койду. Кандайдыр бир белгисиз себептер менен. Апасы өзү күбө, какшадым, чалып бер, госпошлинасын биз төлөйлү, фонд Соростон акча ажыраталы. Это немелерге, спонсорлорго айтайын, сен доверенность бер десем, бербей койду, ошо менен калып кетти. А убакытты восстановить эте албай калдык. Мыйзамга туура келбейт экен, өзүңүз адвокатсыз билесиз. Анан биз Туракелдиева Бусарадан алып атабыз. Алып биз бергенге чейин анан айтты, канча процент гарантия дедиле, бул жерде гарантия жок дедим. Кой турсаң, талант. Десем, анан башка адвокат алып атат. Хорошо, талант. Сен азыр Сорос фонд жөнүндө айттың да, сен кандай Сорос фонд менен сен кандай мындай байланышың бар? Сен кандай международный организацияда? Международный организацияда бар. Кайсы организацияда юрист международный? Фонд Соросто. Фонд Соросто сен ошол жакта юрист болуп иштейсиң. Оштогу өкүлүмүн. Ош шаарында. Андачы, эме жакшы. Талант, сен сотко, жанагы сотко барганда бул үйдөн чыгарылсын деп атат да, сен муну үйдөн чыгарыла беришине кандай дейсиң? Макул болуп беле, Бусар эже үйдөн чыгарганга макул беле? Макул болбойт эле, конечно, бирок мен ошол жерде айтканмын. Эми бул эжелер ага чейин мейли чыксак чыгабыз, өз ара келишкен да булар. Үйдөн чыгабыз, 4 сотик жер бер деп өз ара келишим түзүшкөн да. Түзгөндөн кийин 2 күндөн кийин мен катышып атпаймынбы? Анан үйдөн чыгарып алсын дегенде, үйдөн чыгарганга булар, конечно, макул эмес деп атат. Макул эмес деп атат булар. Макул эмес экенин айтып атасың. Анда эгерде булар макул болбой турган болсо, анда эмне себептен сен сотко деген мен сотко барганга чейин булар келишим түзүп атат. Доогер менен жоопкер келишим түзүп, 4 сотик жерге мен макулмун деп тергөөнүн алдында, ошол жерде өзүнүн адвокатынын алдында макулдук бергенден кийин 2 күндөн соттун чечими чыгып атат. Дал ушул Бусар эже 8 сотик жерди алгандыгын сиз кепилдейсизби? 8 сотик жерди алгандыгын мен кепилдейм, сатып алганын. Токобаева Элмирадан. Кызылдай акчага сатып алган. Кызылдай акчага сатып алганын көргөн эмесмин, мен башында кашына болгон эмесмин, бирок мен ошол айылдын тургунумун. Кыргызстандын жаранымын. Экинчиден ошол айылдын тургунумун. 230 миң сомго Токобаева Элмирадан сатып алдык. Залогдогу үйдү дегенге мен кепилдик бере алам. Демек, бул кишилер азыр бүгүнкү күндө көчөдө калып атат. Көчөдө калып атат. Булар үчүн ыңгайсыздыкпы? Ыңгайсыздык. Баласы доверенность берсин, пожалуйста, биз жардам берейли, колдон келген күчтү аракетти жумшайлы, Токобаева Элмираны сотко берели. Дагы деле кеч эмес, берсин баласы. Мына көчөдө калды, ушундай мошенничество, ушундай бир жалганчылык жол менен карапайым калк ушундай кыйналып атат дейли, жардам берели. Эми акыркы суроо, сиз сотто көрсөтмө бергендигиңизди азыркы акыбал менен азыр окуя таптакыр башка нукка өтүп калды. Сиз ойлогондой болбой калды. Сиз ойлогонсуз 4 сотикти берет экен, анан бул мен ошол жерде макул деп коюп турмун деп атасыз да. Эми ошол сөзүңүздү азыр артка алып, бул көчөгө чыгарып, бүгүн сот чечими чыкты. Көчөгө чыгарып койду. Ошол сөзүңүздү сиз публично артка алып, бүгүнкү кырдаалга байланыштуу сиз ошол көрсөтмөнү негизсиз деп баалайсызбы? Аны эми негиздүү деп эле баалайм. Себеп дегенде ал жерде биз эми кандай десем экен, акыл эстүү, образованиясы бар, жакшы адамдар бардык эле ошондой катышканбыз. Мен ушул өз ара Туракелдиева Бусар эже Топчубай ака менен өз ара келишкендиги үчүн жок, азыр мындай болуп атат да, келишпей калды. Биз окуя бүттү байке. Бүттү, бардык нерсе токтоду. Сот каалагандай чеч, мен бул мыйзамдык каалагандай деп айтылган эмес. Мыйзамдуу түрдө чечилсин, мен макулмун деген сөз бар. Макулмун деп атасыз. Ошо макулдугуңуз азыр деле макулсузбу? Макулмун азыр деле. Ошондо азыр сиздин сөз алда тура, булда тура деген арасатта турат да? Арасатта турат, бирок биз азыркы утуп алган киши менен айтабыз дейбиз. Жок, ал айткан бул башка. Бирок юридикалык жак менен караганда бул жерде сиз
Аныкы да туура, мунуку да туура деген позицияны айтып атасыздар. Өздөрү келишим түзгөн да. Келишим түзгөндө мен кандай каршы пикир көрсөтөм. Өз ара келишим түзүп атат булар, макул болуп атат. Демек ынанат экенсиз да? Мен ынанам. Бүгүнкү сотто айтып атабыз да. Бүгүнкү сотто талант ишенимдүү өкүл болуп катышкан. Демек бул адам кабардар болгон. Мен мыйзамдуу турда караганмын ал жерде. Мыйзамдуу турда карап өз ара келишим. Сиз актанбай коюңуз бул жерде. Актанганда эмес, сен мындай кылба. Сен сот эмессиң. Жок, өз ара өздөрү пикир келишип атат булар. Силер мени ондай кылып, жанагындай кылып каралап, чыгарганга аракет кылбагыла. Болду, интервью бербейм башка боско. Мына дал ушул жогорудагы талант деген ишенимдүү өкүл болом деген адам ушул Сорос фондунда иштейт экен. Сорос фондунун Оштогу эң ишенимдүү өкүлү экен. Демек, эми кандай түшүнөбүз? Бул Сорос фонду деп аябай кооз, аябай сонун рекламаларды кыласыңар го. Сорос фонду, ой, балекет монондой жардам берип атат. Ой, Сорос фонду монондой кылып Кыргызстанды өнүктүрүп таштады. Ой, мынанча акча берди, мынанча бечарага жардам берди. Ой, мынандай кылып атат деп телевизордон, рекламадан түшпөгөн Сорос фондунун позициясы бул кандай түшүнсөк болот? Эми өзү да ынанып атат бул эжеге. Мындай урматтуу көрөрмандар, биз бир жагдайды айтып коелу. Сөзгө чоркок. Эжекен эми капа болбоңуз, мындай. Өзүңүздүн ашыңызды өзүңүз эптеп жей албаган бир бечара экен да. Бир күйөөсү жок. Жакыр үй бүлө экен, үйүнү көрдүңүздөр. Эми бүгүн биздин дүйнөдөгү эң адилеттүү деп аткан сотторубуз Ош областындагы соттор коллегасы бүгүн бул эженин өтүнүчүн, арманын канааттандырбай койду. Мындайча айтканда, үйүнөн чыгарып койду. Жыйынтыгы мына ушинтип бүттү. Эми жактоочулары тигил жогорку сотко жана башка жактарга дагы даттанабыз, бул боюнча калбайбыз деп атат. Бирок бир эле нерсе бар, кандай айландырып, кандай кооз кылбасын, кайсы бир ушул жактоочуларга ишене бербегиле. Ой, юрист болуп укугуңду коргоп берем деп билегин түргөндөргө ишене бербегиле деген сөздү жыйынтыкты, мисалды силерге ушул эженин окуясы менен көрсөтүп бергенге аракет кылып атабыз да. Болушту бул талант. Болушуп келип атып эле анан Топчубаевга телефон чалат. Кел көз жолугу айлука дейт дагы, көз жолугуп туруп эле анан ал жака өтүп кетип эле ошонун аркасынан жүгүрүп участковыйларды алып келип, үйүмө келип, сен чыгышың керек, макулдук беришиң керек, ушунуку туура деп эле келе башташты. Ошого кошулуп таланттан. Тынбай ошону ээрчип келе башташты эшигине. Ошентип жүрүп ана кылган иши мээси сотко барды, катыштыр, Русланга дагы айткан жок, мага дагы айткан жок. Мен эч нерсени билгеним жок. Азыр таналбай ата сага айтканмын деп айткан жок. Эч нерсени айткан жок. Бекитип туруп катышып келди. Кыйындардын заманы экендигин бир мисалы болуп атат да бул эжеч. Бизде акчаң болсо, таанышың болсо, анан сен кичине окусаң, юрист болсоң, анан сен бечараларды сыздатып койсоң боло берет. Аны соттор деле карап, биздин ушул укук коргоо органдары деле карап, анан алардын пайдасына чечип кое берет экен да. Анан эми бул эженин сөзү, ыйы жерде калбайт деген ойдобуз. Сөзсүз түрдө бул соттор ушундай бир ташпоорлук кылса дагы Кудайдын соту бар. Сиздин көз жаш, сиздин арман, сиздин дуа эч качан андай шулуундарга бекерге кирип, амажын сот тажыгылды кууп чыгып алганым жок. Шулуундарга андай аш болбойт да. Ошол урматтуу көрөрмандар, эми мындан аркы окуя кандай болот? Дагы бир жолу баса белгилейли. Юристмин деген, адвокатмын деген адамдарга ишене бербегиле. Алар ушундай бир кызыкчылыктардын кандай кагылышы болуп, кайсы бир позицияга өтүп кетиши толук мүмкүн экендигин бүгүнкү көрсөтүү силерге далил болуп берет деген мисалды айткыбыз келди. Бар болуңуздар. Биз дагы кийинки чыгарылыштарда кандай жыйынтыктар чыгат, жогорку сот кандай жыйынтык чыгат, ушул эженин таржымалын, окуясын жерде калтырбай дагы көрсөткөнгө аракет кылабыз. Аман болуңуздар. Бул жагдай боюнча биз баштан ушул адвокаттардын, жактоочулардын шалаакылыгы же мындай бир кызыкчылыгы башкада болгондугунун бир курмандыгы болуптур да ал эжеч. Ушул жагдай боюнча сиз эмнелерди тийиштүү делону көргөндө кайсы жагдайларды аныктадыңыз? Мен бул жагдайда мындай жана чындап эле ишенимдүү өкүлдөрүнүн, юристтеринин, адвокаттардын мындай шалаакылыгынан же болбосо мындай көңүл бурбастыгынан эле Бүүсар эже соттон утулду деп эле айта алам да.
мисалы Бүйүс Айрежени азыр соттордун баарына тең адвокат алып атат да, мисалы Казыбаев Медетти алып атат, жана Мамат Заир уулу Руслан деген адвокатты алып атат, анан дагы бир юрист алып атат, Абдуллаев Талантбек деген 3 адвокат менен 3 юрист менен ал иш алып барып атат да. Бирок сотко катышып атышат. Сотко катышкандан кийин Казыбаев Медет сотко өзү катышып атат. Катышып бүткөндөн кийин ал сөзсүз түрдө мындай же жалоба жазыш керек да. Эгерде жалоба жазбай турган болсо, анда эжеге түшүндүрүш керек да. Мо 1 айдын мөөнөтүң бар, 1 айдын мөөнөтүндө сен арыз жазышың керек. Жазбай калсаң, андан ары сен мөөнөтүң барын өткөзүп саласың деш керек. Бирок мына ошол бүт мөөнөттөрүн баары өтүп кеткен да Бүйүс Айреженикичи. Өтүп кеткендин айынан азыр кайра мен Бүйүс Айреженин укугун коргой албайм да. Эч бир коргогонго менин анын кайта бузулган укугун кайта калыбына келтиргенге менде бир дагы шанс жок да. Анткени сотко жалоба жазсам эмне дейт? Бүйүс Айреженин адвокаты келип катышкан, ишенимдүү өкүлү катышкан. Ошондуктан уже деген мөөнөтүмө калыбына келтире албайм. Баардык мөөнөттөрүм баары тең утулуп кеткен да. Өтүп кеткен баардыгы теңчи. Анан жана Мамат Заир уулу Руслан деген болсо иш материалдары менен таанышып алып көрүп атат. Көргөндөн кийин ал бир да действия кылбай коюп атат да. Иш материалдарды көргөндөн кийин алып туруп сразу деген апелляциялык жалоба жазыш керек болчу. Бирок ал да арек жазаган жок да. Эми баякы деген адвокат болобу, юрист болобу процесстик аракеттер жазалыш керек да. Бирок бир да процесстик аракетти жазалбай калган айынан, мынакей менин коллегалардын ошондой айынан Бүйүс Айреженин азыр үйүнөн чыгаргандан башка эч бир ылажыбыз жок да. Мындай бир нерсе таба албайбыз да. Только үйдөн эле чыгарылат болду да. Буну кимдин айынан десең, мына учурунда процесстик аракет жасалган эмес, юридикалык жардам көрсөтүлбөй калган айынан болгон да. Мына ушул эми биздин карапайым эл жөнөкөй адамдар ишене берет. Юристмин десе, адвокатмын десе, аларга ишенип канчасы мындай жабыркап калган жагдайлардын бир мисалы болуп атат да булчу. Эми дал ушундай адвокаттарга лицензия берип аткан өкмөттүн структуралары, Минюстан же башка ошол адвокаттар совети барбы, же адвокаттардын мындай бир жоопкерчилигин караган мекеме кайрылып ушундай адвокаттарга кандай чара көрүш керек? Негизи мыйзам менен эми адвокатурада деген этика комиссиясы бар. Адвокатурада ошого барып эми ошо өзү кайрылса болот да. Андан кийин ошо адвокаттын ишмердүүлүгү анда каралат да. Ушул нерсени кылса болот, арыз жазыпчы. Мына ушул көрүнүш эми эмнени айтсак, кандай деп адвокат катары сиз кандай коомчулукка сөз айтасыз? Мен мынтип айтат элем да. Негизи баягы адвокат болуп, анан адам деген өзүнүн көйгөйүн адвокатка же ошенимдүү өкүлгө, юристке тапшырат да. Мен көйгөйүм чечип берет деген ал анын ишеними да. Ишеним каттын негизинде сотко катышат деген ушул да анын. Бирок ошол эки адам сага ишенип, ишеним кат берип сотко катышып аткандан кийин же ошого мындай эч бир действия кылбай койбой, же эптебире сотко катышсам болду деп койбой, мындай сапаттуу юридикалык жардам көрсөтүш керек да. Эгерде сапаттуу юридикалык жардам көрсөтө албасаң, анда мындай иш алып катышпай эле койгон жакшы да. Көпчүлүк учурларда жанакы дайыма соттор чечимди туура эмес чыгарат, соттор деп айтабыз. Бирок мына ушундай туура эмес юридикалык жардам көрсөтүлүп калгандын айынан дагы адамдар сот адилдигине жете албай келишет да. Ошон үчүн эми мындай ушундай эми баягы адвокаттар, юристтер адамдын ишеничин мындай кыянаттык менен эмес, тоотпостугу менен эмес, мындай сөз түрдө көңүл бөлүп, же кыла албаса кыла албайм деп ачык айтып, ушундай кылса жакшы болмок.